достор, мен азыр ушул эс алууда жүргөндө бир аз эс алайын дегем жумуштан, бирок тилекке каршы мен ар дайым эс алып жүрсөм дагы телефонум колумда. Мен көп жумушум телефон менен аткарылат, силер аны билесиңер. Анан мага унчукпай эле коеюн деген, бирок аябай көп кишилер ушул нерсени видеону жөнөтүп атышат. Баягы бозо боюнча, акыркы видео боюнча эң биринчи кайрылар сөзүм бул NASDAQ KG деген канал экен. NASDAQ KG, эгер силер өзүңөрдү журналист катары эсептесеңер, анда туура жана так маалыматтар менен бөлүшүшүңөр керек. Силердин биринчи кылган немеңер, катачылыгыңар бул мен менен байланышпаганыңар. Силер ар дайым бир нерсени көрсөткөндө эки тараптуу көрсөтүшүңөр керек. Менден дагы мага да суроо берип, ошол нерсени мен тарткам, ошол себептен мага да суроо беришиңер керек болчу. Бул биринчиден. Экинчиден, журналисттер, мындай ушул силерге окшогон журналисттерге айтып атам. Журналисттердин абийирин чачпай, бизге жаман сөз айттырбай, ишиңерди так жана туура аткарсаңар, NASDAQ мен силерге абдан нааразымын. Чын. Колдон келсе мен силер менен мен силерде болгон журналисттер болбой эле койсо болмок деген ойдомун. Ошол себептен силерге айтарым туура жана так маалыматтарды жеткирүүгө аракет кылгыла. Колуңардан келбей атса да аракет кылып көрсөңөр, мен ойлойм колуңардан келиши мүмкүн деп. Чыгып эле анын алдынан тосуп эле эмне болду, каяка чыгып калды десем, ал өз атайын провокация кылабы, түрткүлөп эле эме чапкылайт экен. Кайра түрттү. Мен ал киши түртүп атсам, мен да анын колум менен шилтеп түртүп атканмын. Экинчиден, эми Ильястын өзүнө айткан сөзүм, силер бозо сатат экенсиңер. Эми аны бозо деп аталса болсо, анда бозо да. Сиз айттырсыз, мен кирип келгенде эле кандай видеону көрүп жаман күлкүм келип атат. Сиз кирип келип эле андан кийин чыккыла, не десе мен түрткүлөп кириптирмин, чапкылап кириптирмин сизди. Ассаламу алейкум. Кандай беке? Отур. Отур дейм, байке. Отур дейм, ами? Отур дейм. Отур дейм, мен эчтеп жүрүшпөйм. Отур, тарт колду. Тарт дейм мен сага. Могу эмне? Кандай? Не отасың, ет? Камера бар да? Я. Не отасың? Сүйлөшө албайсың нормально. Байкеси мындай бир нерсе айтып атканда ойлонуп айтыш керек. Мен биринчи видеом эмес, элдер мени таанып алса бир жөн эле мындай ойлонуп эле сүйлөбөйсүзбү, бир нерсени сүйлөгөндөчү. Качан эле мен сизди түртүп эле чапкылап кирдим. Кийинки видеодо мен операторлордун монтаж менен кандай болгонун окуяны көрсөтүп берет. Мындай хотя бы сөзгө турганды үйрөнөлү. Эгер чындап эле ошондой болсо, сиз айткандай болсо, анда билбейм, мындай камера бар деп ойлонбойсуңарбы силер? Камера бар, бар тартылып атат депчи. Сөз элесиңер негизичи. Анан дагы баарынан мага жакканы фермерлер келип талашканы жакшы экен. Мен алып кетем деп. Ошол менен макул. Ушундай фермерлер бар, Бошкек мен алып кетем деген. Эрлан Какулов боюнча жеке үйгө бастырып киргендиги боюнча сотко, укук коргоо органдарына кайрылабыз. Эми серьезный жагы, сотко берем дептирсиңер, күч органдарына кайрылам дептирсиңер. Ошол иш аракетиңерди аягына чейин кылгыла, жөн эле сөз бойдон калбасын. Мен күтөм сотко баралы. Мен сотко жеңилип бергенден да коркпойм. Чын, жеңилип бергенге да аракет кылам. Бирок негизинен эле башка дагы Беловодскойдо да ушундай болгон. Мен тартып кеткенден кийин журналисттер келип тартып, мындай экен Эрлан, тигиндей экен, андай мындай деген сөздөрдү да уккам. Кайра барып ошол эле Беловодскойго тарсам, кайра эле ошол бойдон кошмар боюнча турганын да көргөм. Достор, бул оюнчук эмес. Бул адамдын ден соолугу, журналисттер. Ушул байкебиз, Ильяс байкебиз жашап аткан бозолорду силердин бала чакаңар ичет. Ошол себептен мындай бир иш аракеттер кылганда мындай ойлонуу менен кылгачы, кичине мындай
башыңарды иштетип кылгыла. Ильяс байке, албетте сотко кайрылыңыз, мен күтөм сотто. Анан дагы айтып кетер жерим, бир цехти көрсөтүп кетипсиңер видеонун аягында, тиги ремонт болуп атат андай мындай депчи. Мындай сизге совет да, менден чын жүрөктөн совет. Ремонт кылбай эле коюңуз, кыйналбай эле коюңуз. Ушу мен жүрөгүм сезип атыптыр, ушу содаңыз болбойт окшойт. Чын жүрөк сезип атыптыр ошончу. Анан дагы бир айтып кетер жерим, сертификатыңыз бар экен, жанагындай чоң магазиндерге ташыйт экенсиз мунун баарын. Албетте мен түшүнүп турам. Значит, сиздин артыңызда бирөө бар. Бир нерсе кылып сиз бул сертификатты алгансыз да туурабы? Каяктандыр бир. Жана ошону да мен изилдеп чыкканга аракет кылам жакынкы маалда. Анан кийин ошол кишилерге айтып атканда кишилерге кайрылып кетерим. Эгер ишмердик кылгыңар келсе, жакшынакай кылгыла. Мен силерди реклама кылып бергенге да даярмын да, чындап келгендечи. Бирок элди уулап анан антип минтип туруп анан амал издегениңерди токтоткула. Ильяс байке, мен сизди соттон күтөм, же болбосо робудан болобу, каяка эмне жазасыз, сиз билбейм. Ошол жерден жолугабыз буюрса, анан жала жапканды токтотуңуз байке. Чын. Соттон жолугабыз,